Ушундай бир сонун көчөдөн сатыла турган 5 сотук жер тилкеси бар. Эгерде издеп жаткан болсоңуздар, ушул жерди сиздерге жакшына кылып сунуштайбыз. Үйдү куруп алып, ушул жерде жашайсыздар. Мына көчөсү асфальт. Суу, свет, газ, канализация керек болсо, Оштогу борбордук жылуулук системасы дагы бул жерде бар. ХБК Кичи районунда жайгашкан. Бул жер жаңы конуш, Манас эстелигине жакын. Бул жагы ушу ХБКдагы троллейбустун айлампасына жакын. Касымбеков көчөсүнөн Камбар ата чайканасынын жанынан киресиздер. Биринчи көчө болуп эсептелинет. Күнчүгүш тарабындагы. Асфальт. Касымбеков көчөсүнөн көп болсо 300 метр ичкери киресиздер. Бул жака чыгып келе жатканда мына оң жактагы үйдөн өткөндөн кийин ушул бош турган жер. Бул жер эми боп-бош боюнча турат. 3 тарабы тосулган, бир эле жол жагы тосулган эмес. 5 сотук чыгат экен, кызыл китеп документтери баары бар экен, так экен. Азыр эле ушу телефон аркылуу ээси менен сүйлөштүк. Бул жерди 100гө бербей койдум дейт. 100 000 долларга. Баасыны 110 000 доллар кеми бар деп айтты. Эми ал бааны мен койгон жокмун. Өзү ушул бааны коюп айтып жатат. Калганын эми өзүңүздөр келишип бир жакшына кылып сүйлөшүп аласыздар. Жерди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жагына мына кошуна дуалды уруп тосуп туруп, бер жагынан жакшылап шыбап, фасадын жасап алыш керек. Ал эми күнбатыш жагынан наркы көчөдө жайгашкан кошунанын үйү ортодо мына пескоблок дуал болгон. Ал жактагы тосулган. Бул жак кошуна жагы дагы мына дуал менен тосулган. Бер жагыны шыбап, жакшына кылып фасадын жасап алыш керек. Менимче бул 5 сотук жер, узун туурасы 20га 25 болсо керек. 5 сотук жерлерди өзү узун туурасы 20га 25 кылып бөлүшөт. Кызыл китеби, документтери бардыгы бар экен. 110 000 долларга сатууга койду. Оштогу ушу ХБКдагы жаңы конушта жайгашкан. Бул жагы мына карай турган болсоңуздар, ХБКдагы көп кабаттуу үйлөр. Троллейбустун конечныйына, бул жагы Кудайберген Унаа-Тетик базарына жакын. Бул жагынан түз кеткенде ушу кайсы Жиделик жакка барат. Ушундай көчөлөр катар жайгашкан. Бир 7-8 көчө. Бул ушу эң чекедеги көчө. Мындан кийин теплотрасса, анын ар жагы көп кабаттуу үйлөр болуп эсептелинет. Эң чекедеги биринчи линияда, биринчи катарда турган жол, көчө. Көчөсү мына теп-тегиз асфальт болуп тур. Асфальттагы быйыл же былтыры басылган да. Жаңы асфальт экен. Газ бар, суу бар, свет бар, интернет бар, түнкү жарык бар, борбордук канализация бар. Анан шаардык ТЭЦтен кеткен теплотрасса жакын болгон үчүн ушул жердеги көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүк бөлүгү ушу ТЭЦтен жылуулук алып алышкан. Бул жерге да үй кура турган болсоңуздар, жакынкы точкасынан сиздер борбордук жылуулукка туташып алсаңыздар, анда өзүнчө баягы котельный курбайсыздар да. Ушул жагынан менимче жакшы болот. Кандай дедиңиздер эми? Ушул маалыматты сиздерге жеткирип коелу дедик. Милдетибиз, ишибиз өзү үй тартыш, жер тартыш, батир тартыш. Алардын арасында бүгүн көп жерлерди тарттык эле. Ушул жер дагы мына ээси менен байланышып калдык. Ушул жер экен. Документтери айылда деди. Ушу үйүндө окшойт. Өзү да алыста окшойт. Азыр эле байланыштык, бир аз сүйлөштүк, баасын тактадык. 120 деп айтты эле, анан бир аз арзаныраак кылбайсызбы десем, 110 деп айтты. 100гө бербедим деди бирок. Ушул жагында эске аласыздар. Болгону болгондой, кандай болсо ошондой көрсөттүк тугандар. Ашыкча сөз кошкон жокпуз. Ээсинин аманат сөзүн сиздерге жеткирдик. Эми калганын өзүңүздөр бир жакшылап сүйлөшүп алыңыздар. Эми албетте комментарийге кымбат ана мына деп жазышыңыздар мүмкүн. Бирок Оштогу ушу ХБКдагы ушул конушта, Ак Тилек тарапта, резиденция тарапта аябай жерлердин баасы асман чапчыды. Аябай көтөрүлүп кетти. Себеби жер жок. Анча-мынча жерде эле ушундай бош жер калбаса, башка жер жок. Бааны эми пайпайлап мен көтөргөн жокмун. Эл өзү койгон бааны мен сиздерге айтып деп көрсөтүп берип атам. Биз эми кызматтабыз тугандар. Эми калганын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Ээси канча десе, ошону айттык. Калганын эми келишип сүйлөшүп алыңыздар. Эч ким айткан баасына сатпайт. Көрүшкөнчө.